Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүн сиздер менен өтө жөнөкөй жана даамдуу болгон рецепт менен бөлүшкүм келип турат. Ал үчүн биз кадимкидей эле камыр жасашыбыз керек. Бул камырга туз, un, суу жана жумуртка коштум. Баарына жакшылап бийлеп алабыз. Бул рецепт, бул оромонун рецепти аябай сонун болот экен, даамдуу болот экен. Биздин үй-бүлөбүзгө аябай жакты. Ошондуктан бат-баттан сиздер менен бөлүшөйүн деп ошол видео рецептти жасатам. Эгер сиздерге жаккан болсо, сөзсүз түрдө комментарийге жакшы сөзүңүздөрдү жаза кетиңиздер. Лайк коюңуздар жана подписка болууну унутпаңыздар. Анткени менин каналымда өтө сонун рецепттер чыгат. Мынакей камырды да жууруп алдык. Бир аз тыныктырып чекеге алып коебуз. Ага чейин биз фаршты жасайбыз. Мен фаршка эт, пияз, картошка жана болгарский кошуп койдум. Бул камырды обычный оромо жасагандай кылып эле жууруп алышыбыз керек жана ошондой кылып эле жайып алабыз. Эми болсом ичини майлап чыгабыз. Бүт баарыны жакшынакай кылып майлап алыңыздар. Баардык жерине май тийиш керек. Андан кийин фаршты салабыз дагы видеодо көрсөтүлгөндөй кылып оруп аласыздар. Эми болсом жумуртканын сарысы менен майлап алабыз. Бүт баарын жакшынакай кылып баардык жерине тийгизип, андан кийин мен болсом кооздоо үчүн сейдинанын уругуну колдондум. Сиздер өзүңүздөрдүн каалооңуздарга жараша кооздоп койсоңуздар дагы болот. Эгер кооздогуңуздар келбесе, жөн эле духовкага салып коесуздар. 180 градуста өзүңүздөр караңыздар. Ар кимдин духовкасы ар кандай, ошондуктан бети бир аз кызарганга чейин коюп туруңуздар. Мынакей биздин оромо да бышып чыкты. Аябай шашылганыман сиздерге жакшы тарта албадым, бирок аябай даамдуу болот. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр жана алдыңкы видеолорду дагы көрүңүздөр. Эгер видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө лайк күтөм сиздерден. Баарыңыздарга рахмат.